Барс Медиа тартуулайт. Мээрим Рысалиеванын үй-бүлөсүнө жардам керек. Тагыраагы кичүү уулу Бекжан Мухтаров 1,5 жашында кокусунан ит ысып, апасы ооруканага көрсөтсө, дарыгерлер ангинасы, тамагы кызарып кеттир деп дары жазып беришет. Бирок жыйынтык болбой оорусу күчөп 3 күндүн ичинде синдром Гиена-Барре аталышындагы ооруга чалдыккан. Тагыраагы шал оорусуна. Жолдошум койташтык болот, койташта турабыз, өзүбүз баламдын ооруганына себеби ушу больницага жакыныраак ушу квартираны снимать этип жашап атабыз убактылуу. Бул оору менен алышканына июндун 20-сынан баштап, ушул жылдын жайында ушинтип ооруп калды. Июндун 20-сынан баштап жап-жашынакай чуркап эле, басып эле, сүйлөп эле жүргөн балам 1 күндүн ичинде ушундай акыбалга түшүп калды да. Азыр канча жашта, кантип мындай акыбалга? 1 жаш 7 айында түшкөнбүз больницага. Азыр 2 жаш 7 ай болуп калды уже. 2 жаш 6 айдан аштык да. Температура болду, болуп сразу эле неме болду, мен баягы тиши да чыгып аткан да ошол маалдачы. Тиши чыгып атабы деп температура болду, бирок мындай тамагы аппетити жакшы болуп ичип атты, тамак эмчегем атты. Анан кечке маалда температурасы кайра көтөрүлдү, 38ден өйдө 39га чейин. Анан койду, анан сразу эле дары берип койдум, парацетамол дагы берип койдум. Анан эртең менен эрте таң атпай туруп алып, саат 7де үйдөн чыгып кеттим дагы, барып 3-детскийге алып бардым, көтөрүп алып. 3-детскийге алып барсам эле приемныйдагылар жөн караган жок. Температура болуп атат, ушундай 39га чейин барып атат десем, градусник берип коюшту. Отуруп тургула, эмне кылалы температура болсо, отуруп тургула депчи. Анан 3-детский больницада постоянно очередь. Анан мейли деп баламды кармап отурдум, 1 саатка жакын очередке чейин отурдум. Температура менен без очередь деп жазып коюштур сыртында, бирок мен без очередь кирген жокмун, очередь менен кирдим. Баламдын температурасын түшүрүп берип койгулачы, ушинтип свеча салса да түшпөй атат десем, ангина экен балаңыз, ангина болуп каптыр. Аябай кызарып кетиптир тамагынын ичи. Ата коркунучта эчтеке жок, эмне ызылдап атасыңар деп мени врачтар урушуп койду. Анан жатасыңарбы деди, анан жатайын десем, местолары жок экен. Анан как раз ошол маалда аябай кор жүрүп аткан да. Анан мен коркуп, эми ангина болсо, коркунуч жок болсо деп дары жаздырып алдым да, кетип калдым. Анан түнчүндө дагы температура болду. Кайра температурасы башталды. Уже чыдабай баштады да, тердеп, аябай мындай. Анан көтөрүп эметейин десем, кусуп жиберди балам. Сразу такси менен больницага бардым. Ооруканадан уулум таң аткыча капельница алып, эртеси 2 уту иштебей калды, дейт дарыгерлерге наразы болгон Мээрим айым. Таң аткыча капельница алды балам. Эртесүнү 2 бут отказ берди. Мынакей 2 бут отказ берди. Эрте менен тургузайын десем эле балам буттар шалактап калыптыр. Анан жүрөгүм түшүп эле чуркап врачка бардым. Врачка барсам келип, мынтип буттарын кармалап көрүп туруп, бул температурадан баланыкы кээде ушундай болуп калат. Слабость болуп эметип атат. Баспаса басат, агам не переживать этип атасың деп ошентип кетип калды. Врач дежурный, заведующий. Анан уктап тургандан кийин тургузайын десем эле жатам деп болбой койду. Жатам деп элечи. Анан жаткызсам, кичине көтөрөйүн деп мынтейин десем, уже колдорумда мынтип оңчуктарын берсем, колдорумда оңчук кармай албай калды да, ужечи. Анан жүрөгүм түшүп, жүгүрүп врачтарга барсам, врачтардын баары кетип калышыптыр. 5-күнү кечинде болчу. Анан эртеси күнү врачтарды күтөбүз деп эртеси күнүгө калып калдык. Суббота күнү врачтар жок. Эч ким обход кылган жок. Ошо менен балам 2 кол отказ берди эртеси күнү. Анан отургузайын десем, уже мойну кармабай калды. Анан дежурный врачтарды чакырткыла деп чакырттырдык. Анан бир кыз келип, ошо дежурный врач экен, келип сразу эле бизди реанимацияга алып кетти. Ошо менен эртеси күнү врачтар воскресенье болуп келген жок эч кимиси. 1 күн кечке баламды көргөн жокмун. Реанимацияда жатты, эмне кылып чыккандарын айткан жок. Эчтеке айткан жок. Бир көрүп чыгайынчы деп жалдырадым. Бирок киргизбей коюшту такыр. Эмне деп киргизбей коюшту? Болбойт, биyak деген реанимация тяжелыйлар жатат деп такыр болбой коюшту да. Анан ошо жерде эле отурдум, реанимациянын эшигин алдында элечи. Бирок үнүн угуп аттым да, балам ыйлап атканын, потому что эшикти окошкасы ачык экен, анан өкүр бакыр ыйлап атканын угуп аттым. Эмчеге эметип бир кирип чыгайынчы десем да киргизбей коюшту. Мен дагы бир туугандарымды чакырткам, ата-энемди чакырткам, анан жолдошум баарыбыз отурганда бизди невропатолог менен ошо реанимациянын заведующий экөө чакырып алып, балаңар шал болуп калыптыр деп айтты бизгечи.
Азыркы тапта атайын дем алдыруучу аппарат менен дем алат. Ал эми наристенин оорусун жеңилдетиш үчүн аппарат жана дары дармегине акчалай жардам керектелет. Анан юрфага алып бардык. Алып барып тарттырсак баары таптаза чыкты. Таптаза. Ошондо баламды колума алдым да. Алсам тигине баламдын жүрөгү түшүп калыптыр. Коркуп калыптыр аябайчы. Бирок колу буту кыймылдабай калыптыр. Ошо менен юрфага алып кирип кетишти. Багышым жалдырап эле кирип кетти. Анан баягы результаттарын кирсек, мынакей уккула деп угузду. Силер эч кандай инфекционный эмес экен, эч кандай ангина эмес экен. Силер неврологический жалга барасыңар, детский больницага деп ошентишти. Анан биз эртерээк эбизде жалга карасак, эртерээк аяка алып баралы, убакыт ас болуп атса деп жанталашсак, бизге скорый чакыртсак дагы баланы бербей койду. Биз өзүбүздү скорый менен алып барабыз деп. Анан мен ыйладым, убакыт ас деп коюп өзүңөр кой бербей атасыңар деп ошо менен баягы баламды биз кечинде алып бардык больницага. Алып барсак, уже аяктан аябай ызы чыгып эле бала ушакка чейин дөйлө алып кирип кетишти. Аяктын больницалары балаңар тяжелый деп бир жакшы сөз айтышкан жок, крайне тяжелый деп айтышты. Реанимацияга кирсем, балам аппаратка түшүп, өз алдынча дем ала албай калыптыр. Бир ай өткөн соң тамагын тешип, түтүкчө салып коюшту дейт Наристенин энеси. Эртеси күнү балам кирип аяктан киргизет экен, ичинде кирсем жалдырап жатыптыр. Анан эртеси күнү кирейин десеп, кирсем уже аппаратка түшүп калды, киргизбей коюшту. Оозунан салып коюштур аппаратты, өзү дем ала албай жатып калыптыр. Ошо менен балам аппаратта калпайт болсо, мынакей уже ушакка чейин жатат аппаратта. Андан кийин бир айдан кийин аябай катуу тяжелый балаңар остановка берип атат. Гарантия бербейбиз деп врачтар ошентип айтты. Диагнозун кое алышпайт. Синдром Гиена бар деп коюшту да диагноз. Бир айдан кийин могу трахеостома жазышты. Оозунан, потому что аппарат салынып турганда оозунун ичи жара болуп кеткен да. Көпкө турганга болбойт экен да. Анан могу тамагын азыр кекиртегин тешип, могу трубка салып, азыр ушу могу түтөкчө менен дем алат. Көз жашын төккөн эни жардам сурап, элге да кайрылдык. Орто жолдон алданып акчабызды жедирген дагы учурлар болду дейт. Элге кайрылдык, ортодон алданып да калдык. Балабызды видеого тартып кетишип, ортодон акча жеп алгандар да болду, аябай көп болду андайларчы. Башыбызда мындай өтпөсө билбейт экенбиз да. Данный момент биздики неврологический болуп калды да. Полный башына чейин отказ берип койду да баладыкычы. Анан ушу колдору такыр эчтеке кыймылдабай эле жатып калган. Бул колдору азыр минтсем бир аз мындай кыймылдап атат да, минтип атат. Бирок көтөрө албайт, өйдө минтип көтөрө албайт, бирок мындай пальчиктерин кыймылдатып баштады. А тиги наркы колчу? Бул колу да ошентип атат. Бул колу бирок мындай минтип эле тырыштырып атат да. Анан массаж кылып эметсем кой берип калат. Бирок кыймылдап атат колучу. Колдору кыймылдап калды. Ошо больницадан чыккандан бери ушу жылыш ошол биздики бутубуз, бирок пока азыр эчтеке кыймылдай элек. Буттарыбыз ошо боюнча эле. Анан өзү баягы өзү сийип чычат, памперс кийип коем. Тамагын, смесь атайын өзүнүн смесин алдырабыз. А бул демек оозу менен ичпейт, бул аппарат менен? Бул мо түтүкчө эме менен. Зонт деп коет, мо питательный зонт менен. Ошо менен бир жерден ачып берип коем да. Демек кадимки тамактарды жей албайт экен да? Жок, жей албайт. Оозунан баягы биртке суу тамчылатып коем, анан ошо сууну биртке жутат. Азыр көндүрүп атам кичинеден бергенгечи. Анан ошо врачтарга көрсөтсөңүздөр эмне кылыш керек экен? Балким чет жакка барып дарылантыш керекпи? Мындай жылыш болот бекен? Врачтарга көрсөтсөк, Индияга деле жибердим, Турцияга жибердик. Алып келип көрсөңөр болот, лечение кылса болот дейт да. Бул оору деген полностью отказ берет экен. Биздин диагнозубуз. Анан кандай өйдө чыкса бул оорусу, ошондой ылдый түшүшү керек экен да. Бирок аябай убакытты талап кылат экен. Анан бизге ошо откашлевательный аппарат алышым керек болуп атат. Бул жөтө эле албайт да өзүчө азыр. Аны баягы такап бягын оозуна эметсең, бул баягы өпкөлөрдүн иштетет экен да. Иштетип анан акырындык менен бул аппараттан чыгарып салсам болот экен. Анан ал аппаратка азыр бизде мүмкүнчүлүк жок. Канча турат экен? 680 миң турат экен. 680 миң. Андай ошо мүмкүнчүлүгүм жок. Ошон болсо балам деле аппараттан чыгып кетчүдөй болуп атат да.
Баласынын ден соолугуна сарсына болгон Мээрим болжол менен дары дармегине күнүнө 3000 сомго чейин кетет. Андан сырткары батирдин акчасы жана тамак аш. Учурда жолдошум такси кызматкери болуп иштейт. 60 жаштагы кайненем акча табам деп Орусияга кетти дейт. Кымбат аябай дарылар ичет. Бир күндө канча кетет, мисалы азыр канча кетет? Күнүнө бир 2000-3000 кетет да. Смесь, аркверки, бүт ушу дарыларына. Аппаратка эле көп кетип калат биздики. Квартираңыздарга да төлөйсүздөр, э? Квартирага да төлөйбүз. Канча төлөйсүздөр? 20 000 сом. 20 000 сом. Жолдошум күнү түнү таксовать этет. Түнкүсүн бошогондо 1-2 саат карап жардам беришет. Күндүз балдарымды мектепке алып барат, 2 балам бар да, 3-күнчүсү бул. Анан таксовать этет, ошо күнүмдүк окат ушу менен. Каарманыбыздын тагдырына кайдыгер карабаган кайрымдуу адамдар үчүн байланыш номурлары 0708 66 22 63, Эль сом 0708 72 25 69. Өздөрүнүн балдарын ушу абайлагыла деп айтарым да, ушу мындай врачтардан мен жаман дебейм, бирок врачтардын эмесинен ушундай акыбалга түшүп калды баламчы. Мен көргөндө эч ким көрбөсүн, ушу 7 айдан бери сагалап дети больницанын алдында скамейкаларга жатып жүргөн убактарыбыз болду биздин. Колуман эчтеке келбейт экен. Айлабыз кетип элге уже кайрылганга муктаж болуп калдык да, уже айлабыз кетти да, потому что биз бир күндө 30 000 чейин дары алып берип аттык.